Салам балдар. Бүгүн мен силерге үлүштөргө кантип бөлүү керектигин түшүндүрүп берем. Көңүл коюп уккыла. Биз үчүн балдар төмөнкүдөй тапшырма берилди. Ар бир түстөгү тилке кандай үлүштү сүрөттөйт? Эки тилкени кандай үлүштөсек болот? Жашыл, кызыл, көк тилкелерди бириктип канча үлүштү түзөт деген тапшырма берилди. Бул жерде 5 түс берилген. Биринчи тилкебиз, экинчи тилке, үчүнчү тилке, төртүнчү жана бешинчи тилке деп 5 түс менен белгилеп алдык. Балдар эсиңерде болсун, ар бир бөлүнгөн тилке үлүш деп аталат. Демек бул жерде 1ди тандаган болсок, 5тен 1 үлүш, 2-өн тандасак 5тин 2 үлүшү, ал эми 3 менен 4, 5ти тандаган болсок, бул 5тен 3 үлүштү берип калат экен. Демек ар бир тилке 1 үлүштү түзүп калат экен. Ал эми бул жерде 5 тилкеде 5 үлүш бар экен. Эстеп калгыла балдар.